Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Кандайсыңар кыргыз мусулман бир туугандар? Менин кайрылуум Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке. Урматтуу Камчыбек Ташиев, урматтуу Садыр Жапаров биздин президент. Сиздерге кайрыларым. Азыркы болуп аткан Баткен менен Тажикстан ортосундагы уруш эмне үчүн ошол кыпындай болгон чек-араны чечип бере албайсыздар? Урматтуу Садыр Жапаров, сизден өтүнүп жана жалынып жана жалбарып суранабыз. Ошол кыпындай болгон чек-араны бизге чечип бериңиздерди суранабыз. Биз качанга чейин дагы коркуп жашашыбыз керек? Дагы канчалаган акелерибиз, канчалаган сиңдилерибиз, канчалаган апаларыбыз, канчалаган жокерлерибиз курман болуш керек? Мындан 8 ай мурун канчалаган жокерлер каза болуп кетти? Айтыңыздарчы, туугандар, бизге тынч жашоо керек. Урматтуу Садыр Жапаров, ошол кыпындай болгон чек-араны эртерээк чечип беришиңизди суранабыз. Буга чейин канчалаган президент алмашты. Эч кимиз чечип бере алган жок. Аскар Акаев президент болуп жүргөндө дагы чек-ара чечилген эмес. Андан кийин Роза Атымбаева болду, андан кийин Курманбек Бакиев болду. Ошолор бар кезде дагы ошол кыпындай болгон чек-араны чечип бере алган жоксуздар. Ошол сиздерге суроо, эмне үчүн чечип бере албайсыздар? Дагы канча адам өлүш керек? Ошол сиздерге жалынып жана жалбарып суранабыз. Ошол кыпындай болгон чек-араны бизге чечип бериңиздер. Бизге тынч жашоо керек. Биз эмне үчүн Кыргызстанда жашап туруп Баткенде эмне үчүн качып кетишибиз керек? Эмне үчүн коркуп жашашыбыз керек? Ошону сиздерден суранабыз, чечип бериңиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату.